Okugan mekteplерден болдум. 1988 жылы курулган 90 орундуу мектепте 150 бала билим алышчу. Булакбаш айылынын тургундары Көкташ айыл өкмөтүнүн башчысына бир топ жолу кайрылуу жолдошкон. 2019 жылда башталган курулуш быйылкы жаңы окуу жылында пайдаланууга берилди. Ошол мектепте окуп жүргөнбүз 90 орундуу эле. Бирок 90 орундуу мектепте 150 окуучуга чейин окуп жүргөн мезгилибиз болду. Тар класстарыбыз тар болчу. Ошентип анан айыл өкмөткө кайрылып жазып отуруп, ушу мектепти 19 жыл баштаганбыз. 19 жыл баштап пандемия мезгилинде бир аз токтоп калды, шартка байланыштуу. Мына быйыл дагы улантып, кайра иштерин бүтүрүп, азыр ушуну бир 85-90% бүттү, калган кичине иштер бар. Бирөөсү ачып атабыз азырчы. Мектептин курулушун каржылоо айыл өкмөттүн бюджетинен сарпталды. 24 миллион сомдук долбоор каралган. Спорттук залы, ашкана шарттары менен 125 баланын билим алуусуна заманбап шарт түзүлгөнүнө жергиликтүүлөр кубанычта. Жаштарга көңүл буруп, жаш муундарды тарбия бериште өзүнүн салымын кошуп атат. Биз ыраазыбыз президенттен. Мектебибиз бүттү. Мугалимдерге ham шарт жакшы болду. Бир смен иштеп калды. Балдарыбыз бир смен окуп калды. Түштөн кийин анан кандай иш чара болсо өткөзө беретиген болуп калды. Балдарыбыз лайдан кутулду мына. Мындай жакшынай залдарда ойноп, чыргап. Рахмат. 125 балага ыңгайланган бул ак мектептин курулушу бүгүн алгачкы коңгуроо кагылып пайдаланууга берилди. Көкташ айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин каржылоосунан бул мектептин курулушу бүткөрүлгөн. Негизинен заманбап шарттары түзүлгөн, спорттук комплекси, окуу корпусу бардык шарттуу курулган. Биздин Ала Бука районубузда 4 мектеп курулуп жатат. Анын 3-өө экөө республиканский бюджет, 3-өө республиканский бюджет, бирөө жергиликтүү бюджет фондунун эсебинен. Мына бүгүнкү күнү 125 орундуу Булакбаш айылында мектебибизди ачтык. Кудайым буйрса, кийинки 4 мектептердин ачылыштарын жакын арада ача баштайбыз жана ишке беребиз. Ала Бука районунда 4 мектеп курулушу жүрүүдө, 3 мектеп республикалык бюджеттен каржыланган. 1-май айылындагы Ажек мектеби, 1-май айылындагы Жаңы Шаар айылында 150 орундуу мектептин жана Өрүктү айылындагы Жайбелент 275 орундуу мектептердин курулушу жыл аягына чейин пайдаланууга берилет. Кошумча Айтматов, Нурмолдо мектептеринин курулуш долбоору жүрүүдө. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ала Бука районунан.